билишичи мына списокко жазып отурсуңар мен азыр мону эметип атам да списокко баягы эме камсыз болгон үй бүлө депчи азыр эми көп камсыз болгон үй бүлөнүн деле акчасы жок азыр байдын деле башканын деле азыр жашоо шарты ровный болуп калбадыбы мисалы үчүн эртең менен Айзада сиз жалгыз жашайт экенсиз сизге берилбейт эже деп атат мен айттым Айзада эмнеге берилбейт мага дедим еще как что бересиң мага дедим аба менен жашайм деп Айзада деген эмнеңер бул жерде квартальный комитет ал квартальный комитет болуп шайланган значит бул жерде элди алаканга салгандай билет да билет ошонтип айтып атпайбы кечүүчү айтты да бир топ акты бар экен дагы бир апа отурган анан айттым бул дегин 5 небереси бар үйүндө келин ул иштебейт алыш керек деди десе аныкында чийди монтип тиги аял жанагы мэрияда кара кеп качан кыз бар экен ошо ошо мэриядачы жана бишкекте мэрияда иштеген эмнеден жана аялчы жана азыр ошол аялдын эметкен так го ошо соттотуп антип көп үй бүлөлүү балдарды ненавижу анан ушу карантин башталгандан баштап аты ким эле ким ошо жанагы жана чачын бир жагы кыска бир жагы узун болгон жаман вульгарная женщина го сөгүнгөнчү эми азыр ошону мисалы үчүн мэрияда иштейт экен жумуштан бошоткон атат могуска да жиним эле бул мэрияда иштейм деп чыкылды азыр могус элечи ар бир адамдын үйүнө сен жооп бере аласыңбы деп бул да жооп бере атпайбы жанагы туура эмес кылганын айтыш керек да деген шарт барларга бериш жок бериш керек болчу шарт бар эмес алар мындай деп келген жынты эле бекер таратчу жөн эле таратчу список жок эле берчү түбүнө токтоду эки килейген чоң машина келип токтогондо эле бул тайган чыкты квартальныйдакылар ээчитип барды дагы бизде ун бар силердин продуктуну кошуп туруп таратат список менен беребиз деп айзат дедим сүт эмесип эле келатасың башка жактан келсем үйдөн мына мен момунда эле жашайм го бир ай болду сага келгениме десем сиз деген эртең ошкадан аласыз бүгүн сизге берилбейт деди карап турсам соода бердим баары алды дагы келдим дагы келсем бишкекте берип атат дейт ширин деген эмесин берилбей койду сен каяктасың канча мүчө un алдың этти берип атат сен кана эмнең бар эмне кылдың дебей эле эч ким ишке чыккан жок мен байкем ооруп бишкекте да кызмыкына машина менен колунан келген эми анын акчасы барлар берип атат да ошот эч ким сарага берген жок эми сиздер ушу жердин нарындын тургуну сен бай сен кедей нарындын тургуну катарычы мына могу сен турасыңбы сен урматтын колкусу мына баягы күнү могу жерден тараткан ушул жерден мына биз өзүбүздүкүн өзүбүз чукуйбуз ала бер сен 20 мүчөгө ал сен 5 мүчөгө ала бер ар ким маңдайына жазган дурус мына ушул жерден эле өзүбүз ушундай эле мисалы үчүн бул жерде ашып кеткен эч ким жок бул жерде эки апа штамы ушундуку мына ушул жерден айтылды керек болсо болгон жерден алып атып ундарды жыйырып складына батпай калды курттайт деди андан көрө алгандан кийин ала электер алсын да деп мына ушундай сөз болду ушул жерден бир күн ошондой бар бекен негизи айтып элатам алдым дедим азыр кумсайм деп мен алдым деп элатам группага да жазган ушинтип атат кечке бересиңер ала электерге деди бирок ал антип иргебейт мына мына мисалы үчүн айыл өкмөтү эмес эле биз билебиз муну майда балдары бар алчу шарты бар анан алчу шарты бар иштебей солугу жанагындай элчилеп күпүлдөп иштей албайт анан ал 10 мүчө күн болсо да жейт да балдар ушуну мына именно ушуларды мисал кылып айтты мен силерге бир суроо берейин да мен сиздерге бир суроо берейин да уксаңыздар ушул карантин болду да мына карантин болуп атканына бир айдан ашты эже уксаңыз карантин болду карантин болгонуна бир айдан ашты ушул карантинде жергиликтүү бийлик канааттандыралык ишке алып бардыбы алып барган жок да мына эч ким акыбалды деле сурап келген жок биз угуал эле чалып атабыз мен карантинде чичи бала көчөсүндө жашайм чай бересиң эч ким отурабыз карыз калып атабыз пособияга элет көйгөйүндө барсыздарбы элет көйгөйдө барбыз элет көйгөйдө барбыз таратып атат деп угуп элек көйгөйүндө телеграмга жаз деди телеграмга жазды канча жаздык мобильный группага 12-27 чалдым чалсам үчөө делектеди күтүп отурсам эле мояктагы эле тайгандар барды ушулар эле келди үчөө келди мисалы үчүн ушу мисалы Чечебаевада жашайм менчи биз жака эч ким дагы жулунуп антип мынтип деле келген жокпуз эч ким билсе элечи эми колдорубузда бар да деп баары деле түгөнөткөн эми баягы пенсия алгандар бар пособие алгандар бар эми ошонун бирине бирин тартатышат да алар делечи анан намыс деген эме да бар экен коку баягы тиги ун сүйрөп каптыр деп айтып турбай элечи ун сүйлөп эле кетип анан деген ун сүйрөгөндөр анан ушу чөлкөмдөгүлөр эле могу жерден жыргатышат чын эле айтсам мисалы үчүн тек Чечебаевадан киши келген жок эч ким ала элек нарже өткөндө камаз менен келип соцпомощь менен эле список менен эле чалды сен пособие алат экенсиң келе кал деди андан лишний киши алган жок андан кийин 2-3 жолу келди действительно гумпомощь келди келгенде